Assalamu alaikum hurmatly bizdin kanaldın görүүчүлөрү. Мекендештер кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге бир Чакан сарайга келдик. Чакан сарайдагы уйларды көрсөтүп бермекчибиз. Сатыла турган уйлар экен. Баары сатылат экен. Карагыңга шарт жок болуп жатат дейт. Эгер уйлар жаккан болсо алыңыздар. Охо, мына уйларды көрдүңүздөрбү? Мындай келишкен уйлар баары сатылат экен. Катары менен окшош тизилип турат го. Бул жакта кунажындары менен экен да. Ушулар сатылат экен. Биринчи даректи айтып коеюн. Учурда биз Чүй облусунун Сокулук районунун Студенческий айылындабыз. Совхоз Фрунзе айыл өкмөтүнөн карап калат. Объезднойдун боюнда Авторынок ылдый тарабында болуп калат. Шаарга жакын, Сокулукка да жакын болуп калат. Тооктор тууп аттыр, келдик. Тооктор жакты мага. Темага кайтайын, мына уйлар сатылат экен туугандар. Көрдүңүздөр, баары сатылат экен. Азыр негизи өзү чет өлкөдө телефон чалып, баарын түшүндүрүп берди. Мынагу уйду көрдүңүздөр. Эң чоң уй ушул экен, андан кийинки чоң уй бул, бой бирдей экен, көрдүңүздөр. Андан кийин бул уй, бул кунажындар. Жалпысынан 7 баш уй сатылат экен. Азыр артынан өтөйүн, артынан түшүндүрүп берем. Так, мынагу чоң ала уй 2 айдан өтүптүр бооз болгонуначы. Швиц менен искусственный токтотуп коюптур. Искусственный качырыптыр. Швиц буканын уруктугунан койдурган экен. 2,5 айлык бооз дейт уже. Бул азыр учурда 10 литрден ашыгыраак сүтү бар дейт. Болгону ошол дейт. Атак тууганда көп берет дейт сүттү. Мына ошол бойлуу уй экен. Андан кийинки бул уй. Бул бооз эмес экен. Ачыгын айтканда, бул азыр 10 литр сүтү бар экен. Мына туугандар, желинди көрдүңүздөр. Болгон түштө саап койгон экен да. Атак сүттү булар өтө көп берет дейт. Учурда бирок 10 литрден сүт берип атат дейт. Бул пока бооз эмес экен. Азыр кийинки уйларга өтөмүн. Азыр тетякта 2-3 кунажын бар. 2 кунажын бир бука. Чейин буларды түшүндүрөйүн. Мына уйдагы 1,5 айга жетпей туйт экен. Бул дагы искусственный качырылган, бирок швицтен токтотуп тур туугандар. Мына ушул мунун да сүтү жакшы көп берет дейт. Туугандан кийин көп берет. Желиндери жакшы экен. Сааганда оорутпайт дейт. Теппейт дейт. Өтө жакшы желиндер экен, Андан кийинки уй мына уй. Туугандар. Мына уй дагы бооз экен. Желиндер өтө жакшы. Бул дагы сүттү көп берет дейт. Көрдүңүздөрбү? Эже тагыраак маалыматты ээсинен да кошумча сурай бересиздер бул уйлар тууралуу. Анан мынагу 1,5 жаштагы кунажын чекедеги ала уйдун пёстрыйдын баласы экен. Бул ургач кунажын 1,5 жаш. Мыналар 1 жаштык экен. Бул болсо мынагу кара уйдун баласы. Мына көрдүңүздөрбү? Мына ошол сатылат экен булар. Анан чекедеги бука туугандар. Бука мартта 1 жаш болот экен. Мартта 1 жаш. Марттын башыга барып 1 жаш болот дейт. Мына кара бука. Сөөктүү томпок бука экен. Көрдүңүздөр, Мага телефон аркылуу айтты. Ошол жактан сурадым. Кошумча суроолор болсо, ээсине чалып сүйлөшүңүздөр туугандар. WhatsApp аркылуу чалсаңыздар жакшыраак. Антен чет өлкөдө WhatsApp'тан тезирээк жооп берет. WhatsApp'ка көбүрөөк байланышыңыздар. Мына уйду билесиздер. Мына уйдун букасы 2 жашында уруктукка деп 200 миңге сатылды беле былтыр, ошондой болгон. Бул өтө жакшы уй. 3-4 тууган болуш керек бул. Мен көргөмүн мунун букасын бир жолу. Жакшы сүт берет, жакшы торпоктор туйт деген да. Көрдүңүздөр, бул 2,5 айлык бооз. Бул эми тууган окшойт. Бул бооз эмес деди. Бул 1,5 айда тууп калат деди. Мына дагы бооз экен. Жакынкы убактарда тууп калат деди муну дагы. Ана туугандар. Мунун баласы бул. Мунун энеси чекедеги. Бааларына токтололу. Мынагу 3 чоң уйду көрдүңүздөр, мына 1, 2, 3, 4. Неже круговой 130 миң сомдон сурап атам дейт. Төртөөнө 130 миң сомдон эми сурап атам, ал жагын сүйлөшөбүз дейт, сүйлөшөсүздөр. Анан мынагу үчөөнү эми баасы келишимдүү экен туугандар. Келишимдүү. Бул жагын эми акча чыкса сатып берет экен. Көрдүңүздөр да. Семиз уйлар. Азыр сүт көтөрүлдү, акча болуп атат.
Bazarda sütlü uylar öte көтөрүлүп кетти дейт го мына туугандар. Sütlü uylарды колдон чыгарбаңыздар. Болгондо да süt багатында уйлар экен. Эми байланышасыздар. Мына үчөөнү 130дан деди окшойт. Качканы билбедим. Муну дагы 130дан деди беле же кандай деди? Билбейм, бирок сиздер байланышасыздар. Мына пёстрыйларды точно 130дан айтканын эстеп атам. Ошон үчүн колдон чыгарбаңыздар, экран астынан номерлерге байланышыңыздар. Мына ушул сүттүү уйлар сатылып атыптыр. 10 литрден сүт берип атат деп ачыгын айтты. Дагы кошумча суроолор болсо сурай бересиздер. Биз видео жыйынтадык. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Мына ушул фермерлер мына ушундай уйларды колдон чыгарбаңыздар. Эч биринде азыр оору суркоосу жок экен.